Bismillahirrahmanirrahim. İnsan degen söz, unutacak degen söz. Nisyan, unutu. Kebirde insan uşintip unutup, je olosam janındağı çöyredögü kebirki nesilerge azgırıp, özü bilbegen avalda çoğun günögө түшүп калат экен. Бүгүнкү күндө internet жебелеринде ушул нерсе көп тараган учур болду. Көптөгөн адамдар, көптөгөн жаштар билбеген абалда өзү чоң күнөөгө түшүп калып жатат. Ал бирөөгө наалат айтуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Момунду наалатташ аны менен өлтүргөнгө тете. Аны өлтүргөн сыяктуу болот." Kimdir biröөнүн наалаттаган болсо, ошол адамды өлтүргөн сыяктуу күнөө алат. Башка бир хадисте кимде ким ушундай наалаттай турган болсо, сөгө турган болсо, акарат кыла турган болсо, ал адам кыямат күнү күбө дагы, шапаатчы дагы боло албайт. Күбө дегени бирөөнүн жакшы ишине, бирөөнүн бейишке киришине шапаатчы дагы, күбөлүк берүүчү дагы боло албайт дейт. Эгерде кимдир бирөө наалат айткан болсо, ошол жаман сөз наалат асманга көтөрүлүп, асмандын эшиктери жабылып, жерге түшөйүн дегенде эшиктердин баары жабылып, бара турган жерин таба албастан ошол адамдын өзүнө кайра келип, ошол наалат тиет экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул наалат кылуудан кайтарган экен. Чындыгында наалат айтуу чыныгы момундун сыпаты эмес. Алла Таалам баарыбызды бүгүнкү күндө билинбей калган ушундай чоң күнөөдөн сактаган болсун. Өзүбүздү, сөзүбүздү, тилибизди ушундай билинбеген чоң күнөөлөрдөн сактаган болсун деп Алла Тааладан сурайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.